Элестеткиле мен Кореяга Кытайдан кыргызча орнаменти бар продуктылар заказ бердим. Өзүм негизи Кореяда жашайм, бирок Кыргызстандан алыс жашагангабы, кыргызча орнаменти бар ушундай этно стилдеги нерселерди жакшы көрөм. Мисалы үйүмдө кыргызча төшөкчөлөр турат, кыргызча дасторконубуз бар. Аларды Кыргызстандан заказ бергем же Кыргызстандан өзүм ала келген болчумун. 2 жаздык берген болчумун. Мындай жаздык. Билбейм эмне материал экенинчи, бирок мындай жагымдуу эле материал, мындай кармагандачы, подушка. Кармасаң? What do you think? Канча алдың? Билбейм. Эми арзан эле болчу. Экинчиси деле ушундай. Опа. Вот. Эки окшош эле, камыр жайгыч. Күлчатайга камыр жайым го. Ошондо дасторконду салып, андан кийин камырды кескенде дасторкон кезилип кетчү эле го. И вот атайын ошонун үстүнө жайсам кезилбейт да. Именно орнаменти менен биздин этно стилде заказ бердим да. Ушундук бекен? Диаметрындагы сантиметрлар менен жазылганбы? Аябай керектүү нерсе заказ кылып турам да. Камырды бөлгөнгө. Ортосунда мындай боз үй, четтери болсо мындай орнамент. Силикондон экен да. Муну Таластан алып келген. Олеген болчу. Кыргызча орнаменти менен плед. Материал мындай жумшак да, и двухсторонний. Экинчи жагы ногундай орнаменти менен. Апам дагы Таласка үйгө бирөө заказ берген, мындай. Эми менде Сеулда дагы ушундайым бар. So we are matching. Тоже Кыргызстандан алып келген болчумун, комплект кылып мага байкем жеңем белек кылышкан болчу. Но эме пледчи, но жеринде замочиги бар экен да, и карасаңар ичине төшөк каптап койсо болот экен да. Сонун көрүнүп калды, карасаңар. Бирөөлөр үйгө келсе, вау дейт болуш керек дейм да. Вообще жарашып калды. Вау. Вау, мага аябай жакты. Биздин даже ногул килемибиз дагы мындай кичине орнамент сыяктуу көрүнүп кетет да. Бирок буну бул жактан эле Купанг деген эмеден интернет магазинден эле заказ берип алганбыз. Мадина базарынан апам мага ногул эле дасторконду алып берген, тоже кыргызча орнаменти менен деп. Коноктор келгенде ушуну стол үстүнө салып коноктозобуз.